Ош базарындагы орундугуна чапталып, аны коргогон аялга социалдык жактан колдоо көрсөтүлөт. Ленин районунун башчысы Чынасов Чыныбаев Ош базарында көчөдө соода кылган Алымкан айым менен жолугушту. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө Алымкан айым Чыныбаевке Ленин районунун тургуну экенин, шаар ичинде туруктуу каттоосу жана документтери жоктугун айтып берген. Баар башы учурунда район башчысы Алымкан айымга Ленин районуна туруктуу каттоого тургузууга, документтерин алууга жана мындан ары муниципалдык администрация социалдык жактан колдоо көрсөтөрүн билдирди. Ошондой эле Алымкан айымга Ош базарынын ичинен соода оруну сунушталды деп жазылат маалыматта. Буга чейин жумуш ордуна чапталып, аны коргогон аялдын видеосу кызы талкууга алынган. Менин 2 балам бар. Ош базарында 7 жылдан бери иштеп келе жатам. Эптеп араба түртүп, товарларымды сатам. Бир аз сатып 5-10 сомумду алып үйгө барам. Ден соолугум начар, башым ооруйт, деги эле оорубаган жерим калбады. 2-3 күндөн бери ишке чыкпай отурам. Арабамды алып мени кууп жатат. Алмамды сатып түгөтүп коеюн деп отургам. Эми чыкпай эле коеюн десем деле болбой, арабамды алып койду. Бош столду табашып алып коюшту. Жакында байкем эжем каза болгон. Ушундай кайгырып жашоого дагы маанай жок. Эптеп кирип чыгып жүрсөм столумду жүктөп кетти. Адам өз башына оор жүк келгенде акылынан кетет экен. Мага эч кимден жардам жок. Кече социалдык тармакта тарап талкуу болуп жаткан видео жөнүндө мага Орусиядан тааныштарым айтышты. Алмакан, сенин видеоң Орусиядан чыгып жатат дешти. Телефонду дагы жакшы караганды билбейм. Баламды жалгыз таштай албай ээрчитип келип, кайра ээрчитип кетем. Балам, бутума суу өтүп кетти десе дагы тура бер балам. Жаның тынч болсо болду дейм. Жолдошум 2010-жылы каза болгон. 10 жылдан бери жалгыз жашайм. Балам 14 жашта. Окуудан келгенде эле жаныма чакырып алам, деди Алымкан айым.